Сеул шаарында Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин төрагалыгы алдында экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык Кыргыз-Корей комиссиясынын 5-жыйыны башталды. Маалыматка ылайык, жолугушууда эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгынын учурдагы абалы, ошондой эле Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы өз ара аракеттөнүүнүн келечектүү багыттары талкууланды. Тараптар Кыргызстан инфраструктуралык жана социалдык долбоорлорду, гранттык жана техникалык жардам долбоорлорун ишке ашыруу, түз авиакаттамдарды ачуу, бизнес форумдарды жана бизнес миссияларды уюштуруу, Корея тараптын катышуусу менен соода-экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү маселелерин, республиканын санариптик трансформациясын жана жашыл экономика, өнөр-жай энергетика, туризм, маданият, спорт аркылуу кызматташууну да карашууда. Ошондой эле тараптар экология саламаттыкты сактоо, билим берүү, инновациялык аймактарды өнүктүрүү, салыктарды башкаруу, жаштар саясаты, почта, айыл чарба жана башка тармактарды эки тараптуу мамилелерин өнүктүрүү боюнча макулдашууга жетишти.